Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Мындай болуп калды да, бүгүн биздин коомчулукта элдин көңүлүн алыш үчүн, мисалы үчүн ошо сиз барган шайлоодо деле элди үгүттөө үчүн эмне иш кыласыңар десе, коррупция менен күрөшөбүз, баарын камайбыз, баарын жок кылабыз деп, жана бир кыргызда айтып коет го, ууру кыйкырат экен, ууруну кармагыла деп. Ошол деген сыяктуу эле бир түшүнүк калып эле, анан келген жетекчилердин баардыгында ушул мода болуп калды. Келсек эле биз сөз коррупционерлерди кармайбыз, камайбыз, ошо менен элдин довериясына киребиз депчи, ишеничине. А бирок ага карабастан сиз жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө биз андай бир жок нерсе менен алектенбестен, биз экономиканы көбүрөөк көңүл буруп карабасак, биз чындыгында эле көп нерседен артка калып баратабыз. Ошол эле теманын айланасында бүгүн биздин көрүүчүлөр, биз сизди келериңиз жөнүндө анонс бергенибизде, бизге бүгүн экономиканы жакшы билген, экономиканы өндүрө ала турган, ушак саясаттан алыс болгон бир президент керек деп, сиздин президенттикке талапкерлигиңизди коеруңузду же койбосуңуз жөнүндө да суроо узатышты эле, ошого да жооп берип кетсеңиз. Мындай да, экономика бул живой организм да, муну эртеден кечке отуруп ошол иш алып барыш керек. Мен сыймыктанам, мен мына 2 жерде башкардым, соцфонд менен налоговыйда. Ошол ошол кызматкерлердин бүгүнкүгө чейин мен жөнүндө жылуу сөздөр айтканына, анан кийин ушул урмат сый менен мамиле кылганына, мен көпчүлүгүн тааныбасам дагы, региондорго барганда мен ушул сиздин кол алдыңызда иштедим эле соцфонддо же налоговыйда. Сиз кылгандан бери ушундай боло элек деген сөздөрдөн мен аябай мындай сүйүнөм да. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө саясатчылар 3кө бөлүнүп калдык. 3 категорияга. Биринчиси бул отуруп чыккандар, экинчиси отургандар, үчүнчүсү келечекте отура тургандар. Бул аябай жаман нерсе да, жаман тенденция. Биз анда ушунун негизинде бүгүнкү күндө биз интеллигенцияны жоготтук. Интеллигенцияны сый урматын жоготтук. Алардын сөзүн уккан эч ким жок. Мамлекеттик ачуучундук, мамлекеттик кызматтардын баркынын түшкөнү, мамлекеттик кызматта иштегендердин эч кимисинин баркы жок, министри баш болуп жана башкасы. Аларга жөнөкөй элдин мамилеси аябай эле начар, жаман сөздөр менен айтат. Бул ачуучундук. Ал эми президенттик шайлоо боюнча бүгүнкү күндүн учурун эске алуу менен мен дагы ойлонуп атам, бирок бүгүнкү күндүн учурун эске алуу менен мен ойлойм, азыр менин убактым эмес деп, мени менен иштеген командадагы адамдар жана башка саясий консультациялар жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде бул кызмат эмес, мамлекеттин сакталышы, мамлекеттүүлүктү сактап калуу, элдин келечегин ойлой турган, бул сөзсүз түрдө же бир чоң кызматка барып, же болбосо кандай депутат болуп чечиш эмес. Ал өзүңүн акылың менен, кылган ишиң менен мамлекетке, элге жардам берсең болот. Алдыда убакыттар бар, ошон үчүн мен ойлойм, азыр канча талапкер чыгат, шайлоо кандай өтөт, бүгүнкү шартта шайлоого баруу, келечекте мамлекетти оңдоп кетүү, бул өтө чоң жоопкерчилик. Себеп дегенде, эгерде биздин экономикабыз өсүп атса, казнабыз толуп турса, элдин жашоо турмушу жакшы болсо, анда эл сезбей калмак, аны өткөзө берсе болмок. Ал эми эртең шайланып келген президенттин элдин алдында ошол мен оңдоп кетүү, бул өтө татаал нерсе. Себеп дегенде өтө чоң ишти жана күчтү талап кыла турган нерсе. Биз Кыргызстандын өзүнүн экономикасы менен чыгып кетишибиз өтө кыйын болот. Ошон үчүн башка мамлекеттер менен достук мамиле, карыз алып, ал карызды кантип кайтарыш керек? Себеп дегенде эмдиги жылдан баштап Кытайдын карызын кайтаруу милдетибиз турат. Бул деген сөз, баягы камикадзе болом деген адам шайлоого барып ушундай оор жүктү албаса, жөн эле муну саясий өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же болбосо кандайдыр мен ушу кызматка жетем деген менен максат менен барган адам, аларга өтө эле кыйын болуп калат. Мындан келди, бүгүн биздин мамлекетти өндүрүп өстүрүп кетүү адамдын жеке аброюна дагы тиешелүү экендиги белгилүү экен. Себеп дегенде бүткүл дүйнөдө тарыхты карап көрсөңүздөр, ал жерде кайсы мамлекет болбосун, кандай болбосун,
тарыхты, мамлекетти көтөрүп чыккан адамдар, алар личность болуп эсептелет. Ал командасы эмес, личность. Ошол эле Сталинди алгыла, ошол эле Рузвельтти алгыла, жана башка тиге Сингапурду алгыла, Малайзияны алгыла. Ал жерде бир адамдын аты, жөнү, ошонун жөндөмдүүлүгү, анын волясына карап, аны иштей алган чечкиндүүлүгүнө карап тарыхта калган адамдар да. Маегиңизге чоң рахмат, Ахмат мырза. Мына абдан кызыктуу маек болду. Сиз ушул бир элдер кооптонгон, ишенген, ишенбеген ушак айыңдар айтылгандан бери эфирге чыгып эчкимге сөз айтып бере элексиз. Мына бүгүн көп нерселер белгилүү болду. Мен ойлойм, ушул президенттик шайлоо өтүп, бул жогорку кеңешке да шайлоолор өткөнчөктүү, сиздей дасыккан экономисттердин, ушул жакшы лидерлердин кеп кеңеши биздин коомчулукка жана бийликке абдан керек деп. Мындан ары да келип биз менен маектештиребиз. Рахмат чоң, ийгилик, жакшылык, мамлекетибизде аманчылык болсун. Сиздердин телевидениеде силердер кабар бергендер, мында ачык айкын чындыкты жеткизгендер көбөйө берсин. Айтканыңыз келсин. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.